Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шипа табыңыздар. Арбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, НТС телеканалында кайрадан эле ким билет интеллектуалдык акыл таймашы башталды. Анын алып баруучусу мен Нурмат Карачев. Бүгүн биздин конокто, бүгүн бизге таймашка келген инсандар менен тааныштыра кетейин. Биздин элибиздин белгилүү алып баруучулары, мыкты инсандар Нурсултан Майназаров жана Кубат Кубанычбеков. Кандайсыңар, жакшы жүрөсүңөрбү? Ассаламу алейкум, жакшы шүгүр акымдан. Кудайга шүгүр, рахмат, кубанычтабыз. НТСке келип калдык ошо. Ким билет дейт, көргөзөлчү деп. Тамашалап койсо такдирлер. Биздин таймаш башталганга чейин бериле турган сурообуз бар. Ким мектепти кандай окуган, кайсы жерде окуган, канчага окуган, кайсы сабак жакшы окуган? Мен физкультураны жакшы окугам. Жакшы көргөн сабагым физкультура болчу. Мен биринчи Нурсултан жөнүндө айтып берейин, Нурсултан мен жөнүндө айтып берсин. Андай болсо да болот. Нурсултан Майназаров өзү экөөңүздөр бир жерде окугансыздар. Жок. Мен ушунча жакшы билем Нурсултан. 6 класска чейин Бишкек шаарында окугам. Анан Бишкек шаарынан 6 класстан Кызыл Кыядагы Кыргыз-Түрк сапат билим берүү системасындагы ошо Кыргыз-Түрк лицейине өткөн. Кызыл Кыяда. Кызыл Кыяда. Баткенде. Баткенде Кызыл Кыяда. Анан Баткенге барып окуп, ошол жерде Кызыл Кыяда эмес, Кадамжайда. Ой, Кадамжай кечип калды. Кадамжай лицейин бүтүрүп, ошол жерден 1 класстан 11 класска чейин жалаң 5 деген баба окуп, бир да ударник болгон эмес, өмүрүндө бир да жолу. Круглый отличниктерден. Ошондо 2008 бүтүргөн мектепти. Анан биякта эл аралык Ататүрк Ала-тоо университетине тапшырып, ал жерди бүтүрүп, ал жерде кызыл менен бүтүрүп, ал жерде да кызыл менен бүтүрүп, андан кийин экинчи жогорку билимге барып, ал жерде биринчи билими боюнча инженер, экинчи билими боюнча бул международный отношения, эл аралык кызматташтык боюнча. Ал жерден бул жалгыз эле неме эмес, аспирант болуп бүткөн, аспирантмынбы? Бүтпөй калгам. Мен бүттү деп ишенем Кудайым болсо, Нурсултан. Бир жыл калганда бүтпөй калган. Бирок баягы өмүр бою ата-энесинин сыймыгы, ар дайым ардак грамоталарды алып келген. Бул жигит өзүнүн интеллектиси менен, билими менен азыр көптөгөн инсандарга мисал болуп жүрөт. Ошол себептен мен жеңилдим, мен кетtim. Бул жигит менен сыймыктансак болот. Өтө жалгыз эмгекчил, анан мээнетчиликтен улам. Баягы мындай да, акылдуу болуш бул баягы адам төрөлгөндө акылдуу болуп төрөлбөйт да. Акылды бара-бара өзүнүн мээнети менен эмгеги менен алат. Дал ушул өзүнүн мээнети менен эмгеги менен жакшы ийгиликтерге жетишсе болот дегендин мисалы бул Нурсултан. Жакшы. Кубой экебизге чоң рахмат. Эми Кубат экебиз болсо бир аз менимди айтканда мыкты образда көрсөттү. Бирок менин классташтарым билет да. Алардын алдында калыпчы болбойду. Мен ушул 4кө окуганымды айтканда ударник деп коебуз го. Ушул 4кө окугам. Бирок туура Кадамжайда окугам, ал жакты бүтүрүп Ала-тоо университетинде инженер бөлүмүндө уланттык. Жакшы буюрса баары жакшы. 5ке тапшыргам, эсен-аман. Кубо экебиз болсо Караколдо окуган. Башында 1-чи мектеп Ленин менен. Ленин мектебинде окуган 7 класска чейин. Анан 7 класстан кийин өзү экзамен тапшырып, мисал үчүн экөөбүздү жөн эле экзамен тапшырганыбызды салыштырып койсок, мен контракттын основада окугам да 100% төлөп. Бирок ал маалда биз 1 жылга 8000 сом төлөчүбүз. 8000 сом тамак аш, жатакана, окуу бүт баары ичинде. 1 жылга 8000 сом төлөйсүң, жашай бер да.
Куба экебиз болсо, мындай айтканда, мындай VIP студенттер бар да, VIP окуучулар. Алар экзамен тапшырышат. Эң мыкты тройка, четверка, пятерка киргендер, мындай айтканда область боюнча. Алар бекер окушат да. Бул жигит ошол категориядан, бекер окугандардан да. Значит, жакшы окугандар акча төлөбөй. Биз акчанын күчү менен окуганбыз. Бул киши болсо бекер окуган. Себеби ал статусу күчтүү болчу да, мындай айтканда. Кийин университетке да келип, мындай Славянскийде ETF. Ошол жакта тоже инженерный багыт, мындай айтканда. Ошол багытка тапшырган. Мени физик деп ким айтат? Көп адамдарга мен профессияң боюнча ким десең, физик инженермин десең жаман таң кыла беришет да. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Анда баштап көрөлү, Баштап көрөлү. Кнопканы ким биринчи басса, ошол жооп берет. Биринчи сурообуз мындай экен. Негизи 15 суроо аябай тездикти, ылдамдыкты талап кылат, оңой эле суроолор. Биринчи суроо. Пираттардын ичимдиги? Ром. Ром. Кубада 2 упай бар. Мен мындай ичимдик дегендерди билбейм да, дейм. Буга бираз пираттардын окуй турган китеби десең. Экинчи суроо. Украина парламенти кандай аталат? Рада. Куба мырза дагы 2 упай бар. Үчүнчү суроо. Гамлет чыгармасынын автору? Шекспир. Куба мырзада дагы 2 упай бар. Куба пушка экен, көрүнгөн. Айтпадым беле. 12-ни 12-ге көбөйткүлө. 144. Куба мырзада дагы 2 упай бар. Кийинки суроо, 5-чи суроого келдик. Чёрный квадрат сүрөтүн ким тарткан? Так, чёрный квадрат сүрөтүн ким тарткан? Чёрный квадрат сүрөтүн. Бара. Да, пас. Квадрат Малевича. Малевич тарткан. 6-чы суроо. Монтекки жана Капулетти булар кимдер? Ромео Джульеттан геройлор. Кнопканы басып айтыш керек болчу. Куба мырзада дагы 2 упай бар. Кийинки суроо. Тоолок молдонун өз аты ким болгон? Тоолок молдонун өз аты ким болгон? Мен Тоолок молдо болгонун себебин билем, эмне үчүн? Анткени жапалдаш бойлуу тоолок, мындай семиз болгон инсан болгон үчүн тоолок болгон. А молдо болгону анткени сабаттуу болгон. Сабаттуу болгон, анан жетим киши болгон, мындайчындай. Чын аты? Өзүнүн аты. Так. Тоолок молдонун өз аты. Ушу Гамлетти билип. Жок, Тоолок молдонун өз аты жөнөкөйлүү болчу да. Эми мектепте программада, мектепте өткөнбүз. Бирок азыр эсте жок. Мен баягы себебин эстеп калыптырмын, бирок Тоолок молдонун өз аты. Неме агай? Жок, биринчи толук атын айтпаңыз. Башка тамбасы Б экен. Байман. Байман эмес. Болот. Бек болгон. Ал убакта эски аттар болгон да. Бектур там. Бектур дегенде андай эмес. Ооба да. Барсбек болгон. Толук молдон өзүнүн чын аты Байымбет болгон экен. Абдрахман уулу Байымбет болгон экен. Жок, эстемегем. Кийинки суроо абдан тездикти талап кылат. Байаман өлө жакын болуптур да. Абдан тездик талап кылат. Грециянын борбору? Афина. Нурсултан. Афина. Эми Грецияга бул киши бат-бат барып келген, өзү дагы айтып калды. Афина. Сизде 2 упай бар. Рахмат, 2 упайыңызга. 9-чу суроого келдик. Спартак кимдердин көтөрүлүшүн жетектеген? Спартак кимдердин көтөрүлүшүн жетектеген? Бул Спартак кимдердин көтөрүлүшүн жетектеген? Гладиаторлор болгон ал жакта. Жөнөкөй калктын, как они называют? Тактап айтканда. Революционерлер, гладиаторлор. 10 секунд убактыңыз бар. Гладиатор, революционер. Так, жөнөкөй калктын оппозиция. Жок, оппозиция дагы эмес. Дагы бир жол берип койсоңуз. Спартак деген гладиатор болгон, белгилүү
ал кимдердин көтөрүлүшүн жетектеген? Кандай адамдар турабы? Өзү бул класс людей, адамдар. Расалары турабы? Жок, раса эмес, именно крестьяне да, көчүп, крестьяне. Жөнөкөй адамдардын жупуна. Жөнөкөй дыйкандар же кандай аталсак болот? Жөнөкөй адам, дыйкан. Ошол убакта дагы всё. Малайлардын, кул, малай. Кулдардын рабство. Красавчик. Кубат мырзада дагы эки упай бар. Кийинки суроо мындай экен. Махмуд Кашкари кайсы шаарда туулган? Токмок. Токмокто эмес экен. Токмок эмес экен? Токмокто эмес экен. Махмуд Кашкари Кутат Дүбелик. Ошо кайсыл шаарда туулган? Ташкент. Жок, Токмокто өтө. Жок, Кыргызстанда шаарлар, Кыргызстанда. Анда балыкчы. Жок, балыкчы да эмес. Токмоктун жанында эмнелер бар? Жок, ошо көлдүн всё, Кажысайда да. Же Баканбаевда. Тактап айтканда Чолпонтада деп. Жок, караңыз, тоңдо болчу да мен. Тоңдо, подсказка. Ошо түштүк бөлүгүндө. Кажысай, Баканбаев, ошо киши көрдүк да. Жок, чоң немелер, типа ал убакта шаар боло эмес, азыр деле чоң шаар эмес да. Башкы тамгасы Б. Баканбаев. Жок. Байеттеби? Жок. Жок, Байет северде да. Подожди. Түндүктө. Баканбаев экинчи томосто эле. Так, подожди. Тоң, жетөгүздүн ары жагы. Жетөгүз эмес, Тоң району, подсказка. Ал жерде дагы багыт айтам, подсказка. Ал жерде цианид төгүлүп, Барскон. Кийинки суроо. Россиянын курамына биринчи кирген кыргыз уруусу. Түндүк биринчи киргенбиз? Уруусу. Жок, уруусу дейт. Бугу да, значит. Түндүк биринчи кирген болсо. Кошу алуу амалдарынан келип чыккан жыйынтык бул математика. Сумма. Бирок Нурсултан биринчи баскан, Нурсултан упай бердик. 14-чү суроо. Эки түз сызыктын кезилишинде пайда болгон 90. Жок, эки түз сызыктын кезилишинде эмне пайда болот? Неме? Бурч? Бурч пайда болот. Бурч. Акыркы суроо. Жер бетинин борбору аркылуу өтүүчү сызык. Экватор. Нурсултан. Экватор. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө Ноорус соода маркасы тарабынан дайындалган Ноорус жана Ак Нур макарон азыктарын сунуштайбыз. Дал ушул макарондорду тандоого сиздерге бир нече себептерди атап өтөбүз. Биринчиси, табигый таза азыктардан дайындалат жана бардык керектүүлчү азыктар өздөрүнөн чыгарылат. Экинчиси, дүйнөлүк стандартка жооп берген техниканын жардамы менен жасалат. Эң башкысы, сиздерди баасы менен абдан эле таң калтырат. Ноорус соода маркасы, накта сапат. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Биринчи факт мындай экен. Астронавттардын шлеминде атайын бир буюм бар. Ал буюм эмне кылат? Астронавттардын шлеминде атайын бир буюм бар. Ал буюм эмне кылат? Микрофон бар, сүйлөшөт элдер менен, кулакка укканга наушник бар. Контактка чыккан. Баланс кармайт. Воздухка неме бар? Воздух атып эмнеге анткени дем алганга кычкылтек берип турат да. Колдон келсе күлкүлүү кылып жооп беребиз. Мен түшүндүм. Өзгөчө смок менен дем алып аткандар атайын чөнтөкчү бар ага түкүргөнгө. Так, астронавттардын шлеминде бир буюм бар. Ал буюм эмне
кызмат аткарат же болбосо эмне кылат? Эми мындай шлемди мындай чечип кийишип оор да, ошого ал өзү тырмап турат да. Чечпейт да. Чечпей тырмап турат. же болбосо бир Нурсултанга кол чобобуз. терди сүргөнгө бир нерсе. Терди сүргөнгө. Бирок тырмап турат деген бул туура жооп болчу. Туура жооп болчу. Ошон үчүн Нурсултанда 2 упай бар. А негизги туура жообу мурдун тырмап турган атайын бир бөлүкчөсү бар, бөлүкчө бар экен, ошо бир буюм, ошо атайын мурдун тырмап турат экен. Мурдун биягы чыккан же биягы чыккан кантип билет ал? Солго, оңго деп. Кийинки факт, Монакода аскерлерден да көп бир топ бар экен. Ал кимдер? Көлдүн жээги, аяк күндө элге көлгө түшөт, эмне болушу мүмкүн? Немелер көп болуш мүмкүн. Рыба, чебачки. Гөлжектер. Просто башы пиво эле да, ошо пиво, рыба, чебачки деп айткым келген жок, пиво деген сөздү частап. Ошондойлор көп болуш мүмкүн. Аскерден дагы көп. Билбейт экенмин. Аскерден да көп кимдер? Көбүрөөк. Мигранттар болушу мүмкүн. Биз анда Нурсултандын жообуна 3 упай берели, биздин студиядагылар кичине күлдү. Кичине күлгөн. Анда кичине болгон үчүн 1,5 упай. 3 упай беребиз. Сиз кечип келбедиңизби? Сизге чейин сүйлөшүп алганбыз. Чебачки деген үчүнчү. А негизги туура жообу мындай экен да. Аскерлерден дагы көп топ бул улуттук оркестр. Улуттук оркестр бул аскерлерден дагы көп топтон турат. Анткени Монако кичинекей эле королевство да. Аскери кичинекей эле. Анда 3-чү факт. СССРде Вениамин Макаров деген эркек киши Баатыр деген наамды алган экен. Эмне себептен? Баатыр. Балким ал деген Вениамин Макаровга чейин Венера Макарова болчу. Операция жасалган. Ошон үчүн балким Баатыр деген элестет. Баатыр атаны мейли берсин. Бир нерсе болушу мүмкүн. Эми баягы бул эми күлкү эмес, мындай чисто факт боюнча. Балким көп балдарды СССР учурунда багып алган. Багып балким ошолордун өсүшүнө чоң салым кошкон. Анан эми Баатыр ата дегенде балким бойдок болгон, ошон үчүн эми мени берип койсун. Туура жооп болду, 2 упай беребиз. Негизи Макаров 12 баланы багып алыптыр, багып чоңойткон экен, ошон үчүн ага Баатыр эне деген наам берген экен. 4-чү факт мындай экен. Пингвиндин эркеги сүйүүсүн өзгөчө билдирип, бир белек берет. Эгерде пингвиндин ургачысы ал белекти кабыл алса, демек алар бирге жашашат. Мен туура жообун билем. Ал кандай белек? Мен билем туура жообун. Бул таш. Бул таш. Бирок күлкүмүштүүрөөк кылбайлы. Туура жообун. Акыркы факт. Американын бир штатында автономерлерде эркин жаша же all деген жазуу бар. Анын себеби эмнеде? Эркин жаша, англисчеси эркин жаша. Life free, типа, live free или что там? Freedom. Freedom же болбосо. Ошондой. Freedom деп эркин жаша. Анын себеби эмнеде? Эркин жаша дейт, э? Ал может южный штаттардын бирөөсү, где мурун рабтар көп болчу. Дагы. Кулдар көп болчу. Туура кылып жооп бериш керек да, э? Смешнойрок кылып кантип жооп бересиң? Ол деген жазуу болсо. Түшүндүм, аякта өзбектер көп да. Бизде ал дегенде алар ол дейт. Ол деп коюшат, э? Ол жок. Олиң. Оштон олиң. Так. Ол же болбосо freedom. Freedom деген жазуусу бар, э? Эркин жаша. Себеби? Себеби Морган Freedom. Морган Фриман дал. Фриман. Шо Фриман да? Фриман. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Кубат мырзанын ал штатта өзбектер жашайт, ол деген үчүн 3 упай беребиз. Сизде дагы 3 упай бар. Негизи туура жообу мындай экен, анткени ал номерди абакта отургандар алат экен. Жазашат экен. Ошон үчүн ошол номерди тагып жүрүшөт экен. Аларга жардам турбайбы, финансовый жардам. Түшүндүк. Ошо байкуш абакта отургандар көп окшойт алышат да.
3-чү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. Ким көп сөз окуган болсо, ошол оюнчуга 5 упай берилет. Утулуп калган тарапка упай берилбейт. Берилбейт. Уя там бияктан да жеңилет турбайбы? Мен азыр жеңилип баратпайбы, ошо сиз окуйсузбу? Кубат мырзадан баштайбыз анда. 1 мүнөт убакытта. 1 мүнөт, Куат бир сер окуп алайынчы. Мектепте келгенде эжей биз даярдан алайынбы дегенде эле сонун отмазкалар бар го. Даярбыз? Даярбыз. Мен болсо даяр. 1, 2, 3 баштадык. Ортодо төртөөдөн башка эч ким жок болчу. Төрдө Батый хандын небереси Тагырылышадан туулган Өзбек менен 5 атадан барып кошулган тамгадан баласы Кутлук Темир Амир отурган. Өзбектин оң жагында ордонун ээси Алтын ордонун ханы Токтойдун уулуу баласы Элбасмыш, ал Кутлук Темирдин саал төмөнүрөөк, анын сол жагында баш амирчи Кадак отурган. Ушул чычкан же 1312 жылы Алтын ордонун ханы Токтой дүйнөдөн өткөн. Ошол үчүн үргөчтөн Өзбек менен Кутлук көңүл айтып келген. Өзбек ал кезде азыркыдай толук эмес, арыкчырай бойлуу келишкен жигит эле. Кооз коңур доош үнү менен жаңыдан үйрөнгөн Куранын аяктай бергенде кандайдыр Кутлук Темирдин тез кыймылынын көзү чалып калды. Ошенткенче болбой заматта Элбасмыш экөөнүн алдына курч кылыч кыйып түшкөн. Кадактын Стоп. Урматтуу көрүүчүлөр, Нурсултан мырзага 1 мүнөт убакыт берилет. Даярсыз? Даяр болсоңуз 1, 2, 3 бул учат. баштадык. Ордодо төртөөнөн башка эч ким жок болчу. Төрдө Бакый хандын небереси Тагырылышадан туулган Өзбек менен 5 атадан барып кошулган Тамгамдын баласы Кутлук Темир Амир отурган. Өзбектин оң жагындагы ордунун ээси Алтын ордонун ханы Токтойдун уулуу баласы Элбасмыш, ал Кутлук Темирден саал төмөнүрөөк, анын сол жагынан 5 амирчи Кадак отурган. Ушул чычкан же 1312 жылы Алтын ордонун ханы Токтой дүйнөдөн өткөн. Ошол үчүн 3 көчтөн Өзбек менен Кутлук көңүл айтып келген. Өзбек ал кезде азыркыдай толук эмес, арыкчырай бойлуу келишкен жигит эле. Кооз коңур доош үнү менен жаңыдан үйрөнгөн Куранын аяктай бергенде кандайдыр бир Кутлук Темирдин тез кыймылынын көзү ачылып калды. Ошонткиче болбой заматта Элбасмыш экөөнүн алдында курч кыймыл кыйып түшкөн Кадактын башы топ этти. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен 3-чү раунд жыйынтыктадык. 1 мүнөттө Нурсултан мырза 112 сөз окуду. Ал эми Кубат мырза болсо 1 мүнөттө 109 сөз окуйт экен. Ошо менен 3-чү раундтун 5 упайын Нурсултан мырзага бердик. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. 4-чү раундда суроолорду болсо биз сиздер эми алып баруучу болгонго байланыштуу биз ар өлкөлөрдүн майрамдарын, сүрөттөрүн көрсөтөбүз. Бизге да кинолор көрсөтпөйсүң. Сүрөттөрүн көрсөтөбүз. Ошол сүрөттөрдөн кайсыл майрам, кайсыл жердики, ошо майрамдын атын табышыңыздар керек. Курман айт барбы? Курман айт эң акырында болот. Сразу сага 2 балл. Даярбыз. Даярбыз. Даяр болсок анда экранга көңүл бурабыз. 1, 2, 3 баштадык. Германия бул жана пивный фестиваль. Германия эмес, бул мындай шапкалары. Немеге окшош экен? Швеция, Австрияларга. Германия. Германия тура эле негизи. Германия. Бирфест бе? Неме Мюнхенский фестиваль пива. Ошондой. Ошол да, короче, Германия. Кубат мырзада 2 упай бар. Көрдүңөр, ром пиво деген бар. Бул деген. Так. Мне кажется, этот Монголияныкы неме? Күрөш. Монголия эмес. Эшек неме жок. Жок, бул, по-моему, праздник плодородия жазында болот да, могу празднигичи. Мамлекет деген
то ли Тайвань, то ли ошондой жерде. Жок, Тайвань эмес. Вьетнам. Монголия Көөтөлөр Корей, эмес, Китайларга окшош экен. Бирок Көөтөлөрү. Монголдор эмес болсо. подсказка. Бул- Агай, подсказка. Центральная Азиябы? Түндүк түштүк. Корея. Север Корея экен, Корея Север- се. Бул Түндүк Корея. Бул Түштүк Корея. түштүк Корея. Бул Түштүк Корея. Түштүк Кореяда, значит, неме, праздник Майрамдын атын айтыш плодородия. керек да, майрамдын атын айтыш керек. Майрамдын аты ошо айтып атпаймынбы, жанагы жазында боло турган жерге мындай өзүнүн рахматын айта турган праздник плодородия. Или Жок, ошондой андай сыяктуу. эмес экен. Андай эмес? Жок, лай күрөшпү бул. Анда баткак майрамы. Нур Султанга 2 упай бердик. Ылай күрөш деген майрам экен бул. Түшүнө элеби? Баткак майрамы дейт экен да. Эми эки кылып коелу. Биздин тилге которгондо. Кийинкиси? Бул жалгыз эле бир шарда өтпөйт да, бул дүйнөнүн бүт баарында бар да. Бул Майрамдын атын айтыш керек да. неме? Краска Фестиваль, азыр айтам. Как он назывался? Красок. Жок, краска эмес. Башы Бомбейден башталган, неме Индиядан. Индиядан башталган. Индиядан башталган. Бул дагы жазында боло турган иш-чара. Анан аты болсо фестиваль красок деп коелучу мейлеме, менин оюмча. Же болбосо Красага эмес экен. фестиваль Разнообразие. Нет, фестиваль свободы. Не. Яркой жизни. Жок, билем, может, Индиядан башталганда, Индияда биринчи молор чачонан булар иностранецтерге жагып, анан дүйнөнүн 4 бурчунда бар да азырчы. Кубат мырзага 2 упай бердик. Индия деп таптык. Фестиваль Холли деп аталат экен Индияда. Холли, эми святой деген. Сизде дагы 2 упай бар. Кийинкиси. Томатная битва Европа өлкөлөрүндө. Швеция. Чехия. Жок. Нидерланды, Германия, Франция, Италия. Италия, значит. Жок. Италияда неме көп да. Башкы тамгасы И. Исландия туруп. Исландия. Испания. Ирландия. Испания. Кубат мырзага 2 упай бердик. Неге томатный битваны мен таппадым? Мамлекеттин ачкырыгы биринчи чыгат. Анда мындай Тамаша. Адилеттик болсун, Нур Султанга да 2. болуш үчүн 2ден берели. Кандай болсо да биз жеңилет экенбиз. Кийинкиси. Бразилияда бул. Бразилия. Бул жана Бразилиядагы неме? Карнавал. Уличный карнавал, стрит карнавал. Кубат мырзада да 2 упай бар. Кийинкиси. Бул деген Европа окшойт, э? Бул Европа, только Европада ушундай бир странный праздниктер көп болот. На праздник Ошо мен курман айтып күтүп атам жандан берчи. Орозо дегендер. Элдерим бар ифтарда отурган. Так, булардын Кыргызчанда шоу кесип болгондо. Булардын кийген баш кийимине караганда бул бир мындай то ли чучело, то ли эмне бул, неме оранжевый цвет көп экен. Италия окшойт бул, Италия. Тыквенный какой-нибудь праздник. Жок, Италия, Жок. Подсказка, подсказка. Оранжевый. Оранжевый дегенне караганда тыква, морковка, эмне ошондой да бир неме растениянын празднигиби? Жок, растение. Өсүмдүкпү? Жок. Өсүмдүк эмес. Өсүмдүк эмес, анда деген Бул падышалардын майрамы экен. Англияныкы. Жок, падышалар. Европанын бүт эле мамлекеттери падышалыктар болгондо. Значит, Голландия, потому что оранжевый цвет бар, Голландияда бул мамлекети Голландия. Значит, бул сырдын немеси. Жок, сыр эмес. Королевский праздник, короли, что это? Короли, это вот фестиваль, это шуты. Не уж мүмкүн. Бул жок. Мен да каларсың. День королевы Амстердам экен. Амстердам. Ну, Голландия. День королевы Амстердама? Бирок неме баш кийимдери түшүнүксүз экен да, мына королевага окшош кеткен. Бирок мындай Амстердам негизи мындай жакшы шаар го, бирок мындай элдердин баары велосипед минишет, өзү голландцтер да мындай бойлору узун, сөөктөрү чоң, мындай ушундай кишилер болот экен да. Кийинки суроо. Так, бул это понятно, Италиянын флагы. Так, подожди, нету там. Ну Италия? Италия жок бул жерде. Бул деген неме экен анда? Италия болбосо, бул жана хоббит мобиттер. Конордун немелери. Исландия беле, ирландец. Ирландия менен не дейт? Арингс. Бул жана немелер да. Как их вот эти илгерки воиннарычы, которые большие мехтер кийип алган, атын өчкөр тилим учунда турат.
Бул майрамдын Ирландия. аты День Святого Патрика деп аталат экен. Дублин, Ирландия. Ирландия деген үчүн Нурсултан мырзага дагы 2 ұпай беребиз. жана Святой кубок Патрик. экөөбүз. Жо, Святой Патрик, жок, все нормально. Святой Патрик, Святой Нурсултан, видите? Туш келип атат дегендей. Кийинкиси. Бул Кытай фестиваль неме ночных фонарей. Ночных фонарей. Бул Кытайда Ночные огни. Жок, Кытай эмес экен бул. Таиланд. Азия өлкөлөрүндө. Таиланд. Малайзия, что ли? Таиланд. Таиландтагы Так, стоп. Негизи Фестиваль воздушный. огней Таиланд Жок, деп жазылган. воздушный огонь, мол, неме фонарьдар бар го? Ушунун родинасы Родинасы бул Кытай. Бирок бул Таиландда Таиландда өтөт. өтө турган болсун. майрам экен. капол. Мен Рапунцельди көргөм да, Рапунцель. Ошо походу Рапунцель Таиландтан чыккан кыз окшойт жакта. Көлдүн үстүнөн өтүп. Кийинкиси. Да, кет. Бул деген böyle неме го, мне кажется. Эми азыркы заманда барса Каппадокия, Турция Каппадокия, дешим мүмкүн, бирок бул ал эмес. Бул деген Бул Америка. Америка. Америка Кошмо Штаттарында бул жана неме Чикагонун жанындагы бир чоң неме болот, атайын фестиваль болот, атайын бир жылына бир жолу. Бирок атын билбейм тилекке каршы. Бул международный фестиваль воздушных шаров. Да. Тамам логичный. Бирок Америка Кошмо Штаттары. Америка Кошмо Штаттары. Бирок азыр бизге эң жакын эле Каппадокияда күчтүү болот. А так Анда бизде эң акыркы суроо. Бул Бүгүнкү Нурсултан мырза биринчи басты. жок, кубок экөөбүз биринчи. Анда сиз Бул Россия день ВДВ. День ВДВ. Да, военно-десантные воздушные силы. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү биздин таймаштагы соңуна келип жетти. Эми биздин ушу проект тууралуу силердин оюңар, биздин долбоор кандай жактыбы, эмнеси менен жакты, дагы эмне кошсок болот? Нурсултан баштасын, мен кошулуп Экинчи сезондагы улантсак болобу? Албетте. Эмнеси менен жакты? бул сезон биринчи сезон элеби? Бул биринчи сезон. Кудай таалам ишиңерге береке берсин, буюрса, жакшы болуп атат. Себеби эми биз дагы мындай айтканда неме болуп атабыз да, келип брейнсторминг кылып атабыз да, мындай бирибизге эстетип, жаңы нерселерди үйрөтүп, балким буюрса, бирок биздин айтканда кругозорубузду, дүйнө таануу, айтканда биздин акыл эсибизге күч кубат берди. Рахмат, өтө кубанычтабыз. Бирок мындай сен мындай айтканда оппонентиң ким болот дегенде, Кубат Кубанычбеков дегенде эле мен мындай настрой менен келем, болду анда. Маселе чечилген жок. Кубок экөөбүзгө көз тийбесин, чындыгында ушундай бир аябай күчтүү ушундай нерсенин баарын жакшы көрөт да, ушундай акылдуу нерсенин баарын жакшы көрөт. Негизи интеллектуалдуу оюндардын мен любой формасын жакшы көрөм, любой формасын. Кичинекей кезибизде ошол эле «Что, где, когда»дан «Своя игра» деген болчу, биз учунда көрчүбүз. Анан керек болсо КВНди дагы интеллектуальный оюн деп койсоң болот, интеллектуальный оюн деп койсоң болот. Эмнеге дегенде ал жерде адамдар өзүнүн акыл эси менен таймашышат да. Ошо акыл эсинен чыгарган тамашалар мененчи. Анан мен оюмча мындай проекттер Кыргызстанга керек. Анан силер айтпайсыңар, экинчи сезон тарталуу деп. Экинчи сезон албетте уланыш керек. Жалгыз эле муну менен чектелбесен дагы ушундайлар көп ачыш керек. Эмне дегенде жаштарга билимди жеңил формадасында подача бул өтө маанилүү нерсе. Анан бизди көрүп жаткан кичинекей бөбөктөр болсо, окуудан эч качан тайманбагыла. Окууну жаман көрөм деп ойлобогула. Мектепти сагынасыңар. Дал ошол окуу мектепте алган билимиңер кийин силердин кандай адам болушуңарга өтө чоң таасирин тийгизет. Ошон үчүн жакшы окууга барыңар. Жакшы окуугула, бизчилебегиле. Мындай неме критический аналитический мышление ошол өнүгөт да. Ушундай нерселерди негизи жалпы эле мен дагы баягы сунушта биз эми бул телевизионный формат болуп атат, бирок достор көрүп жатсаңар, өзүңөр үйдөн дагы досторуңардын арасында ушундайларды уюштургула, ойногула, көп инициативдүү болгула. Эмнеге дегенде баягы мен мисалы үчүн азыр бул жерге келгенибиз, биз Нурсултан экөөбүз азыр башка жумуштар менен алек болуп эле мындай бул күнүбүз мындай шаңдуу, мындай жакшы маанайда өтмөгө эмес да, эми чын айткандачы жумуш деген жумуш да. Анан бияка келип отурганыбыз мен мисалы үчүн муну да көпкө эстеп калам, Нурсултан да көпкө эстеп калат. Ошон үчүн силерге бизге кылган берген маанайыңар үчүн чоң рахмат. Өзгөчө бүт проекттин алкагында мени колдоп бергениңиз үчүн рахмат. Силерге дагы убактыңарды бөлүп келгениңерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңерге ийгилик. Дайыма ушундай элдин алды болуп жүрө бергиле. Анан бүгүнкү оюндун жыйынтыгын чыгарабыз.
Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү оюндун жыйынтыгын чыгарабыз. Жалпы оюндун эсеби Нурсултан мырзада 29 упай бар оюндун эсеби менен. Ал эми бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү Кубат мырза болду. Кубат мырзада болсо 39 упай болду. Ошо менен бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү болдуңуз. Биздин башка демөөрчүбүз болгон Сенна Мед медициналык борбордун атынан белегибиз бар. Эми арыктатат окшойт э, Сенна Мед. Мага именно Сенна Мед келди. Арыктата турган, иммунитетти көтөрө турган, ичинде витаминдер бар. Орбагыла жалпысынан барыңар карап. Сизге куттуктайбыз да бир жолу. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү биздин таймашыбыз соңуна келип жетти. Бул Ким билет интеллектуалдык акыл таймашы, сиздер менен мен Урмат Карачев болдум. Көрүшкөнчө, эмки жумадан. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар.